Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 11 ноябрда Туркия Республикасынын Стамбул шаарына иш сапары менен келди. Мамлекет башчысынын учагы Стамбул шаарындагы Ататүрк эл аралык аэропортуна конду. Аэропортто түрк тилдүү мамлекеттик кызматташтык кеңешинин катышуучу мамлекеттеринин желектери илинип, килем төшөлүп, ардак кароолдун ротасы тизилген. Эске салсак, сапар алкагында мамлекет башчысы түрк тилдүү мамлекеттер кызматташтыгынын катышуучу өлкө башчыларынын жашыл технологиялар жана санариптик доордогу акылдуу шаарлар темасындагы 8 саммитине катышат. Ошондой эле саммит аянтчасында президент Садыр Жапаров Туркия, Азербайжан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Венгриянын лидерлери менен жолугушууларды өткөрүп, эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланары күтүлүүдө.